Салют достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып кайрадан мен Аку. 10 мүнөттүк подкаст чай кайнаганча 10 мүнөт. Чайды коюп коюңуз дагы, ары бери басканча биздин подкастты угуп коюңуз. Негизи эле бул нерсени адатка айлантып алсаңыз биз албетте кубанычта болобуз. Эртең менен туруп, жуунуп, тиш пишти тазалап, чай койгончо коюп коюңуз дагы, анан өзүңүздүн ишиңизди жасап алыңыз. Биз сиздин колуңузду кармабайбыз, болгону гана бизге кулагыңыз керек. 10 мүнөттүк подкастта бүгүн сиздер менен дагы бир керектүү болгон бактылуулук гормону жөнүндө сөз кылалычы. Бул абдан маанилүү. Адам иштеген жумушунда бактысыз болушу мүмкүн. Адам күткөн үй бүлөсүндө бактысыз болушу мүмкүн. Адам өзүн бактысыз сезсе, жашоодо жөн эле жашап жүргөнүн сезип калат. Адам бактысыз болсо, ага эч нерсенин кереги жок болот. Караңызчы. Мына ошондуктан бүгүн биз сиздер менен бактылуулуктун гормондору жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Ардактуу угарман, ардактуу катталуучу, биздин сүйүктүү досубуз, сиз бактылуусузбу? Сизди эмне бактылуу кылат? Сизди эмне кайгыртат? Сизди эмне кубантат? Өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Мына ушул тууралуу ылдый жакка комментарийге жазып койсоңуз мен абдан кубанычта болом. Саатыбыздын башында эле барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакыра кетейин. Ал жака дагы катталганды унутпаңыз. Жана бизде экранда WhatsApp номерубуз көрсөтүлгөн. +1 301 760 60 70 сандары. Бул сандарга дагы сурооңузду жазып, биз менен бирге байланышсаңыз, албетте кубанычта болобуз. Сиз бактылуусузбу? Тойлорду эстеп кетем да, ушулай балам, бактылуу, алганың менен тең кары деп калуулар айтылат. Туулган күндө эң бактылуу адам бол дейбиз, бирок бакыт чындыгында эмне? Ар бир адам бул бактылуу болууга акылуу. Анткени баарыбыз бир гана жол жаралабыз, бир гана жолу. Андыктан ар бирибиз ошол бактылуулукка жетиш үчүн талыкпай аракет жасап келебиз. Бирок тилекке каршы ар бир эле адам өзүн бактылуу сезе бербейт. Албетте буга акча, байлык, ийгиликтин олуттуу тиешеси жок дейчи. Маселе химияда. Буга байланыштуу окумуштуулар тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөгө карасак, алар мындай аныкташыптыр да. Адамдын организминдеги кээ бир гормондор гана бактылуулук үчүн жоопкерчиликтүү болот. Кээ бири гана. Мына ошондуктан ал гормондор канчалык көп иштелип чыккан сайын адамзат ошончолук өзүн бактылуу сезет. Карасаңыз, бул химия жолу, гормон жөнүндө сөз болуп атат. Демек, бул маалымат негизинде адамдын маанайын химиялык процесс катары кабыл алып, аны жөнгө салып турса болот деген жыйынтыкка келсек болот экен да. Кошуласызбы? Кандай дейсиз, ардактуу угарман? Жазып коюңуз. Бактылуулук гормону кандай аталат? Албетте, бактылуулук үчүн бир гана гормон жооп бербейт. Мында бир нече гормондор, Эң башкысын айта кетели, бул эндорфин. Көп уксаңыз керек. Бактылуулуктун гормону эң башкысы бул эндорфин. Эгерде бул гормон адамдын организминде жетиштүү болсо, анда албетте бул адам өзүнүн маанайы көтөрүлүп, жетишсиздиги тескерисинче, кандай десем, жетишерлигин байкап, күлүп жайнап, жашоодо эң бактылуу адам болуп жүрөт. А эгерде ушул эндорфин гормону жетишпесе, анда адам өзүн бактысыз сезет. Андан тышкары дагы айта кетели, бул серотонин гормону. Ал баш мээнин иштеп чыгуусуна жооп берет. Ал эми коркунучтун гормону адреналин коркууда, стрессте, ачууланууда иштелип чыгат. Мелатонин гормону түнү уктап жаткан маалда көп иштелип чыкат. Бул адамды алсыздандырып, маанайын чөктүрөт, депрессияга жетелейт, эгерде мелатонин гормону жетишсиз болсо. Караңызчы. Адамдын ар бир өзгөргөн маанайында анын баш мээсиндеги жарым шарчалар ар түрдүү иштеп берет. Мисалы, жакшы маанайга баш мээнин сол жарым шарчасы иштейт, ал эми маанайы чөгүп турганда оң жарым шарчасы иштейт. Жана рационалдык ой жүгүртүүгө жооп берип турат. Окумуштуулардын айтымында организмдеги бактылуулуктун гормондорун туура мажбурлап иштетүүгө болот. Мында терс гормондор чегинип, пайдалуу гормондор албетте көбүрөөк иштелип чыгат. Өзүңүздү бир элестетип көрсөңүз, отуруп алып, мен ачууланганда эмне болом? Кубанганда эмне болом? Мен кайсы учурда кубанам? Мен кантип кубанам? Мага кубанганга эмне жардам берет? Кайсы учурда ушундай туруп эле маанайым көтөрүлүп кетет, Мына ошол жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Өзгөчө каткыргандан кийин, каткыр бир күлүп алгандан кийин байкасаңар, маанай тим эле сонун көтөрүлүп, өзүбүздү бактылуу сезип калат эмеспизби? Демек, бактылуулуктун гормонун иштетиш үчүн мажбурлоого болот экен. Анда кантип? Суроону кабыргасынан коелу дагы жоопторду издей баштайлы. Организмде бактылуулуктун гормону бул эндорфиндин деңгээлин жогорулатыш үчүн,
кандын выброс деп коет эмеспизби, таштоосуна азгырык түрткү берип талап кылынат. Тагыраак айтканда биз кандайдыр бир жол менен канга ошол керектүү бактылуулуктун гормондорун чыгартып бере алабыз, мажбурлап чыгарта алабыз. Эми мажбурлап деген сөз анчалык туура эмес болуп калат го дейм. Түрткү беребиз да ошону көбүрөөк иштеткенге. Мында бир нече ыкмалар бар. Мисалы, биринчи кезекте кызыгы биз жеген ачуу чили калемпири бар эмеспи? Дал ушул чили калемпири бактылуулуктун гормонун иштетүүгө түрткү берет экен. Эстеп кеттим, YouTube'дан көрсөңүз керек Аларда бир неме бар, авиасонунчу, ошол жакта кандай десем, челлендж да. Ким жей алат деп, анан ошону жеп атканда ачышып, оозу кыйналса дагы чили калемпир ал жакта дүйнөдөгү эң ачуу калемпирлердин баары кошулат. Ошону бир эле кичинекей чипсы, ошону жей алса, анда ал адам азамат да. Анан ошону жеп атканда оозу ачышып, кыйналып, доктурга түшүп калса дагы бирок күлүп жайнап жыргайт эмеспи? Ошону эстеп кеттим. Андан тышкары 5-10 мүнөткө жатып алып жалаң гана жакшы нерсени ойлонуңуз, маанай жакшырат. Дароо эндорфин канга жетет дагы, анан кийин сонун сезимдер пайда болот. Тагыраак айтканда биз өзүбүздүн үстүбүздөн, психикабыздан иштейбиз. Жата аласың дагы жакшы ойлорду ойло, жашооңдон өткөн жакшы учурларды эсте, кайсы бир сен жакшы көргөн адамды эсте. Айтор ушундай ыкмалар менен өзүңдү иштетесиң. Спорттун түрү, албетте, спорттун баардык түрү эндорфиндин иштеп чыгышына жардам берет. Ошондуктан спорт менен машыгыңыз, сууда сүзөсүзбү, чуркайсызбы, басасызбы, скалкалка секиресизби, бирок эң башкысы машыгыңыз. Жана театр, концерт, кино бул дагы бактылуулуктун гормонун көп иштетип чыгарат. Бактылуулуктун гормону көп иштелип чыккан маалда кан айлануу дагы жакшырат экен. Элестетиңиз, кандай гана керектүү кан канчалык жакшы айланса, биздин организмдер ошончолук оорубайт деген кепилдик алат. Негизинен адамдын организминдеги баардык гормондордун туура иштеши өзүнүн жигердүүлүгүнө байланыштуу. Мисалы, айымдар үчүн соматотропин гормону өтө маанилүү ролду ойнойт. Анткени бул гормон салмактын абалын жана депрессиянын себептерин келип чыгуусун көзөмөлдөп турат. Натыйжада организмге келген баардык каражаттарды булчуңдун иштешине жөнөтүп, ашыкча майды эритет. Демек, бул гормондор келишимдүү бой келбет үчүн дагы көз каранды. Ошол эле учурда адамдын организмине терс таасир берген жасалма зыяндуу каражаттар дагы бар. Жана аларды дагы биз жасалма бактылуулуктун гормону дейбиз. Албетте, муну пайдалануу жакшыга алып келбейт. Мисалы, баңкизаттын түрлөрү, спирт ичимдиги, аларды ошол колдонгон маалда, ошол учурда адам маанай жайдары болуп, баарын унутуп, бир жыргап калат, бирок андан кийин анын турмуш ого бетер начарлайт, анын ден соолугу начарлайт. Тагыраак айтканда, мындай жасалма жолдон качыш керек. Андан кийин анткени ошол баңкизаттын таасири же спирт ичимдигинин таасири тараар менен адам дароо эле депрессияга, стресске кабылуу коркунучу 5 эсе жогорулайт. Элестетиңиз, 5 эсе. Андыктан бактылуулуктун гормонун табигый жол менен алууга аракет жасаган канчалык маанилүү. Дагы бир жолу сурагым келип атат, ардактуу угарман. Сиз өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Сиздин бактылуу болушуңуз үчүн эмне жолтоо кылып жатат? Же ким жолтоо кылып жатат? Негизи адам өзү эле бактылуу боло алабы? Анткени биз социалдык коомдо жашайбыз, биз дайыма кимдир бирөө менен ээриш аркак болуп, кимдир бирөө менен мамиле курушубуз керек. Кимдир бирөө менен сөзсүз кызматташабыз же жашайбыз, өнүктөш болобуз. Ушундай коомдо адам бактылуу болууга мүмкүнбү? Кандай дейсиз? Ылдый жакка жазып коюңуз, биз күтөбүз. Негизи бакыттын эң эле чоң ачкычы бул жаратуучу Кудайда. Анткени жаратуучу Кудайга болгон ишеним, жаратуучу Кудайга болгон таянуу, жаратуучу Кудайга болгон ушундай бир, кандай десем, үмүт, бизди баары жакшы болот, баары сонун болот деп ыраазы кылганга үйрөтөт дагы. Анан биз өзүбүздү бактылуу сезебиз. Бул бакыттын эң башкы ачкычы десем жаңылышпайм. Саатыбыздын соңку мүнөттөрүбүз соңуна чыгайын деп калды. Барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырам. Жана алды жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Сиз бактылуу адамсызбы? Эгерде ооба болсо, эмне үчүн? Жок болсо, анда эмнеге сиз өзүңүздү бактысызмын деп эсептейсиз? Жазып коюңуз. Күтөбүз. Кайрадан саламдашканча. Бай-бай. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.